Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу номер 369 жарлыгы менен бекитилген. Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Кара-Дөбө айылындагы номер 47 Абсамат Темирбаев атындагы орто мектебинде да улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу багыттарын ишке ашыруу максатында таалим-тарбия иштери терең алып барылууда. Ошону менен катар Аталар дүйнөнүн тиреги аттуу чоң иш-чара өткөрүлдү. Иш-чарага Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Орозбаевич, айылдык кеңештин төрагасы Анвар Кулмаматович, Айрыбас милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери, жалпы Кара-Дөбө айылынын аксакалдары жана жаш ата-энелер катышты. Аларга мектеп окуучулары тарабынан Аталар дүйнөнүн тиреги аттуу чакан концерттик программа көрсөтүлдү. Жаш аталар арасында мелдеш өткөрүлүп, жеңүүчүлөр грамота жана башка сыйлыктар менен сыйланышты. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, биздин мектептин аты Абсамат Темирбаевдин атына коюлган. Абсамат Темирбаеву 1931-жылы 3-майда дүнүйгө келген. Баткен областына караштуу Кадамжай ауданынын Каражыга айылында дүнүйгө келген. Биздин мектепте ушул инсан атына коюлган. Өзүңүзгө белгилүү, биздин агайыбыз Насиров Тургун агай. Насиров Тургун агай 1948-жылы дүнүйгө келип, 2024-жылы дүнүйдөн кайткан. Насиров агай мыкты эл агартуучу педагог болгон. Биздин мектепте 2004-жылдан 2008-жылга чейин директор болду. Ушул өрөөнүн даранын улуу акыны жазуучусу Эгемберди Эрматов. Эгемберди Эрматов 1951-жылы 10-йылда дүнүйгө келген. Ал белгилүү актер жана драматург. Sende жашоо бүгүн эчеси бүгүн мен коомдук ишмерибиз дүйнөгө белгилүү Абсамат Масалиев. Абсамат Масалиев 1930-жылы 10-апрелде Баткен облусунун Кадамжай районундагы Алыш айылында туулган. Жана ал 1995-жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп иштеген. Абсамат Масалиев 2004-жылы 31-июлда жүрөк оорусуна алынган 74 жашынан дүнүйгө кайткан. Элибиздин чыган уулу Абдыкадыр Орозбеков. Республикасынын президенти Абдыкадыр Орозбеков 1889-жылы Баткен облусуна караштуу Кадамжай районуна кыштагында туулган. Ал 1937-жылы репрессияга кабылган. Бизден алгачкы улуу жол башчыбыз сен таза болсоң, коом таза болот деген Ыскак Разаков. Атчылар кандайсыз? Мен Сүлүктүдө чек араларды, жерлерди такташтырып келе жатам. Ал жактын каналдарын казып бүтүрүштү. Айылга суу келди. Буюрса айылга жаңы үйлөр курулат. Балдар үчүн мектеп, жаш балдар үчүн бала бакча. Тоодон түшүп келип айылдын сууган жерине келип жайгашыңыздар. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Ассалому алейкум. Келечек жаштардыкы дегенде келечек муундарыбыз сиздердин алдыңызда. Айтууга келди кезек, атанын уулу дешет, жүгүчүң сөз экенин жүрөгүм эчтен сезет. Татыктуу бекенсиң деп
сөңөй кезек. Атаке бай, жылт еткен санаңыздан, самогы өзүбүзда, сагынып калабызда. Эшиктер биз чоңойгон, эркелеп барабызда. Бактылуу узак жаша, бар болуп арабызда. Табат эткен сырымды,